Саламатсыздарбы? Расмий иш кагыздарына арналган курсубузду улантабыз. Өткөн сабакта биз расмий кагаздардын жазуу максаты, мазмуну жана ошого жараша кайсы түрлөрү болот, ошол жөнүндө айтканбыз кыска. Негизи ар бир расмий кат өзү так жана кыска болушу керек, жеткиликтүү болушу керек. Бул башындагы берген суроого жооп катарында биз сураганбыз, негизи расмий иш кагыздарын жазганда кандай тилдик талаптарды коюш керек, кандай тилдик эрежелер бар дегенчи. Негизи ар бир тилде эле тиги же бул деңгээлде иш кагаздарынын кептик формалары калыптанып калган. Себеби кептик чөйрө, стилистикалык талаптар башка болгондуктан атайы ушул расмий кагаздарды жазууда колдоно турулган айрым туруктуу сөздөр, туруктуу сөз айкаштар, туруктуу грамматикалык курамдар бар да. Алар андай калыптанып калган. Анан расмий иш кагаздары дагы бөлүктөн турат да. Биз кайсы бөлүктөрдөн турат, структурасы, түзүмү жөнүндө кеп калабыз бүгүн. Ошолорго тиешелүү болгон мындай дайыма колдонула турган расмий маанидеги, расмий мүнөздөгү сөз айкаштары, сөздүк клишелер деп коебуз. Ошолорду колдонобуз биз. Андыктан кээ бир учурда оз эки тилди аябай жакшы билбей туруп деле, кайсы тил болбосун, кыргыз тилиби, англис тилиби, орус тилиби, кайсы бир керектүү иш кагазын жеткиликтүү жана бир тилдик жактан мындай бир кынтыксыз, эч ким нааразы болбогудай, же болбосо суроо жаратпагыдай кылып жазса болот. Мисалы, мен англис тилинде кептик практикам аябай көп эмес, бирок бир расмий кат жазыш керек, билдирүү жазыш керек, суроо бериш керек болгондо мен тилдин тигил же бул формадагы кептик клишелерди, туруктуу сөз айкаштарды, туруктуу сүйлөмдөрдү колдонуу менен кандайдыр кыскача билдирүү жаза алам. Ал мен оз эки тилдеги англис тилиме караганда мындай сабаттуу көрүнөт да. Демек, ушундайга шарт болгон дагы бир себептердин бири бул иш кагаздары айланып туруучу расмий чөйрө дагы мындай бардык өлкөлөрдө, бардык маданияттарда мындай өз ара мамиле түзүү, өз ара баарлашуу тартиби жагынан бири бирине окшош келет. Себеби кайсы өлкөдө болбосун саясий чөйрөдө калыптанып калган жанакы жүрүм турум этикасы, жүрүм турум маданияты, жүрүм турум тартиби, эрежелери менен катар кептик дагы ошондой эрежелер калыптанып калган. Кандай сөздү айтканга жол берилет, кандай сөздү айтканга болбойт. Бирөө менен, кайсы бир расмий адам менен учурашканда кайсы сөздү колдоносуң. Ишкердик чөйрөдө, башка дагы көп расмий чөйрөлөрдө адамдын жүрүм туруму, анын ичинде кептик жүрүм туруму дагы мындай бир белгилүү бир жакшы калыптанып калган, кандайдыр бир алкакка, чекке эреже тартиптерге баш ийет. Кыргыз тили дагы ошол сыяктуу эле, ошондой эле жалпы этикалык, жалпы маданий, расмий эрежелерге дагы баш ийип келет. Кыргыз тилинин дагы ошондой эреже тартиптери бар. Эми ошо эреже тартиптердин бири дагы бир экстралингвистикалык деп коебуз. Тилдин өзүнө, каттын ичинде мазмунга тиешеси жок. Дагы бир суроолордун бири бул катты кайсы жол менен жеткиребиз деп айтабыз. Расмий мамилелердеги калыптанып калган талаптар, тартип дагы, ал дагы кээде ушул катты кайсы жол менен жеткириш керектигине дагы айтып турат да. Мисалы, өзүңүз жеке жеткире турган шарт болот. Бул жөнүндө айтканбыз. Электрондук дарек менен жиберсеңиз болот, имейл деп жүрөбүз, же болбосо почта аркылуу мурдагыдай салттуу түрдө, же болбосо бирөө аркылуу берип жиберсе болот. Ушул колдонгон түрлөргө дагы келгенде, баягы кайсы тилдик каражатты колдоносуңар, берип аткан маалыматыңызды, жазган кагазыңызды, катыңызды канчалык кенен жазасыз, канчалык кыскача жазасыз, ошол дагы ошо катты кайсы жол менен жеткире тургандыгыңызга жараша болушу дагы мүмкүн кээ бир учурларда. Негизи азыркы кезде байланыш технологиялары жетишкендиктери кеңири колдонулуп атат. Кыргыз тили дагы аз-аздап ушул жол менен иштеп келе жатат. Башында айтканбыз, негизи кат алышуу аркылуу жазуу түрүндө карым катнаш мамилелерди түзүү, бул мекемелердин ортосунда, ишканалардын ортосунда дагы
же болбосо бир мекеменин ичинде дагы ичара жүрөт, ал факс аркылуу, электрондук кат аркылуу дагы жөнөтүлүп турат, же болбосо бир бөлүмдөн экинчи бөлүмдүн ортосунда дагы кол менен жеткирүү дагы бар да. Негизи жазуу түрүндө, жазуу тилин пайдалануу менен карым катнаш түзүү, негизи ишти алдыга жылдыруу, бул эң кеңири тараган көрүнүш азыркы кезде. Бирок кат кандай гана жол менен берилбесин, негизи ал 3 негизги өзгөчөлүккө ээ болот. Бул уюштурулушу, бул каттын уюштурулушу да, кандай түзүлөт, эмнеден турат. Бул кат ээсинин туруктуу бир белгилери колдонулат. Мисалы, логотип болобу, фирманын эмблема болобу, же болбосо туруктуу колдонулуп жүргөн бир кыскартылган аталышы болобу. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюму биз БУ деп жазышыбыз мүмкүн, туурабы? Же болбосо жогорку окуу жайлары көптөрү кыскартылып айтылат. Жана көптөгөн ишканалар, фирмалар, түрдүү компаниялар, эл аралыкпы, жергиликтүү, алар кайсы бир туруктуу кагаздын форматын дагы колдонушат. Белгилүү сапаттагы кагаз, туруктуу уюштурулушу, сөзсүз логотиби же эмблемасы башында болуш керек, же болбосо аягында болуш керек, же болбосо суу белги, суу сүрөттөп коебуз, кагаздын бетине билинер билинбес түшүрүлгөн сүрөт болуш керек да. Бул каттардын сырткы уюштурулушу деп аталат да. Же болбосо атүгүл электрондук дарек аркылуу жиберген каттардын дагы эгерде дайыма колдонулса, туруктуу клише түрүндө белгилери бар. Мисалы, эгерде мен дайыма бир кызматты ээлеген адам катары кат жибере турган болсом, менден кете турган каттардын дайыма белгилүү бир форматы бар. Белгилүү түрдө уюштурулган болот да. Сөзсүз түрдө ал жерде менин аты жөнүм, менин эмне наамдарым бар, ошол жазылат. Сөзсүз түрдө кайсы кызматты ээлейм жазылат. Анан көрсө дагы кыскача маалымат берилет, ошол мен иштеген уюм жөнүндө бир эки сөз. Анын аткарган миссиясы жөнүндө, же болбосо бир башка бир ага байланыштуу маанилүү деген кыскача маалымат. Мен кайсы катты жиберем, кимге жибербейин, ал туруктуу болот. Бул дагы уюштурулушуна кирет, каттардын сырткы уюштурулушуна кирет. Арыз жазабызбы, протокол жазабызбы, буйрук чыгарабызбы, алардын дагы дайыма туруктуу формасы бар. Мисалы, мамлекеттик мекемелер Кыргызстанда кайсы бир мындай буйрук чыгарып, токтомдорун жазып элге таратканда, мисалы, сөзсүз түрдө жогору жагында Кыргызстандын герби турат, анан мисалы сол жагында тиги жазылат, оң жагында бул жазылат деп айтабыз. Ал жөнүндө дагы токтолобуз. Негизи сырткы көрүнүшү дайыма туруктуу болот да. Мунун себеби эмнеде? Баягы биз стереотиптүү түрдө кабыл алабыз да нерселердичи, анан тезтик менен кабыл алышыбыз керек. Биз дайыма көрсөк, катты дайыма кагаздын бир жеринен издейбиз кайсы бир маалыматтычы. Мисалы, жазылган күнүн тапкыбыз келсе, кагаздын башынан издейбиз. Ким жазыптыр деп тапкыбыз келсе, кагаздын аягынан издейбиз, колун, жазган кишинин аты жөнүнчү. Ошон үчүн бул туруктуу уюштурулган кат негизи аны кабыл алууда мындай стереотиптик түрдө мындай тез кабыл алганга жардам бере турган нерсе да. Негизи бул иштин уюштурулушуна дагы тиешелүү көрүнүш болуп эсептелинет. Экинчи, каттардын өзгөчөлүктөрү, негизги өзгөчөлүгү бар дебедикпи? Ошонун экинчиси эмне? Бул каттын структурасы же каттын түзүлүшү эмнеден турат, кайсы бөлүктөрдөн турат? Биринчи эмне жазылыш керек, анан эмне жазылыш керек, кат дайыма эмне менен бүтүш керек? Ушул дагы негизги өзгөчөлүк болуп эсептелинет расмий каттардын, расмий кагаздардын. Жана албетте эң башкысы, бул негизги өзгөчөлүктөрдүн бул биз жазып аткан каттардын, биз жазып аткан расмий кагаздардын жыйындын протоколу болобу, буйрук болобу, бир же протоколдон көчүрмө болобу, кайсы кагаз жазбайлык, ал кагаздын тили, тилдик стилистикасы болот. Негизи расмий чөйрөгө тиешелүү тилдин стилистикасы бирдей келет. Алар бирдей болот. Буларга дагы ирети менен ушул 3 негизги өзгөчөлүккө, каттарга тиешелүү болгон ушул өзгөчөлүктөргө биз кыскача бирден токтолобуз. Биз айтпадыкпы, кыргыз тили негизи мамлекеттик тил болгондон кийин акыркы бир нече 10 жылдын ичинде акырындап болсо да жогорку чөйрө деп атала турган саясий, экономикалык, ишкердик чөйрөлөрдө көбүрөөк колдонулуп келе жатат. Ошондуктан ар бир кат аркылуу биз
жасаган билдирүү дагы ошол жогорку ишкердик чөйрө, жогорку иштик чөйрө деп аталган деңгээлге дагы тилдин деңгээли дагы туура келиши керек. Дегеним тил өзү ал деңгээлдерге туура келет, бирок биз өзүбүз колдонгон тилди айтып жатам да. Биз колдонгон тилибиз биздин жеке өзүбүздүн жеке инсан катары колдонуп аткан тилибиз ошол тил жүргөн тил чөйрөгө ошонун деңгээлине туура келиши керек. Суроо силерге ой жүгүртүүгө бере турган суроо кийинки кичинекей чакан темага өтүш үчүн. Бул сиз буга чейин окуган же жазган же негизи эле сиз ушуга чейин туш келген кагаздар өзүлөрүнө эмнени камтыйт? Эмне бөлүктөрдөн турат? Кайсы маалыматтарды камтыйт? Ойлонуп көрүңүз. Айтайын дегеним, биз бул суроо аркылуу жанагы тилдин 3 негизги өзгөчөлүгү дебедикпи? Ошонун биринчиси иш кагаздарынын уюштурулушуна өтүп жатабыз. Демек сизге берилген суроо, ойлонуп эстеп көрүңүз. Буга чейин сиз окуган же сиз жазган иш кагаздары өзүнө эмнелерди камтыйт? Демек, расмий кат негизи өзү эмнеден турат, кайсы бөлүктөрдөн турат? Биринчи, албетте биз расмий катты бирөөгө багыштап жазабыз, бирөөгө кайрылып жазабыз. Ошондуктан биринчи кайрылуу болот. Кайрылууда биз кимге арнаганыбызды, ким окуш керектигин ошол адамдын атын же уюмдун, мекеменин атын жазабыз. Андан ары каттын негизги бөлүгү келет. Бул жерде биз кат жазып атканыбыздын себебин билдиребиз. Ал мисалы ыраазычылык болушу мүмкүн, кандайдыр бир каалоо болушу мүмкүн, өтүнүч болушу мүмкүн, же бир кайсы бир окуяга байланыштуу өзүңүздүн өкүнүчүңүздү билдиришиңиз мүмкүн. Ошондой эле эң башкысы бул жерде сиз негизги айтайын деген, берейин, билдирейин деген маалыматыңызды жазасыз. Андан ары ошол маалыматка тиешелүү бир күн, айы же жылы болсо ошону белгилейсиз. Мисалы кайсы бир иш чара жөнүндө билдирүү жазсаңыз, же болбосо бир нерсени аткарууга талап койсоңуз, ошонун бир мөөнөтүн койсоңуз, ошонун күнү, айы, жылы көрсөтүлөт. Эгер кандайдыр иш чара болсо анын өтө турган жери, дареги көрсөтүлөт, болгондо толук айтылышы керек. Андан ары дагы ошол каттын мазмунуна, каттын максатына жараша дайыма эле болбогон, бирок айрым учурда кете турган, мисалы кызмат көрсөтүү жөнүндө маалымат болсо, анын баасы көрсөтүлөт, шарты көрсөтүлөт, жасала турган иштердин шарттары, мүмкүнчүлүктөрү, себептери айтылат, кандайдыр жүйөлөр келтирет эгерде бир ойду билдирип жазсаңыз. Ошондой эле кошумча маалымат дагы берилет. Анан аяктоочу акыркы сөз болот. Ал сиздин өзүңүздүн эмнени күтө турганыңызды же болбосо бир кыскача каалооңузду жазсаңыз болот. Коюлчу талапты жазасыз. Анан эң акырында каттын ээсинин аты жөнү, колу коюлат. Каттын жазылган күнү, азыркы өнчөсү, эгерде бул расмий иш кагаз болсо, ал негизи каттардын жогору жагына дагы, каттын башына дагы жазылып жүрөт. Биз бул бөлүктөргө ар бирин өзүнчө токтойбуз. Катта дайыма ошол кат жазылган күн сөзсүз белгилениши керек. Кайсы күнү жазылган. Себеби деген бул расмий иш чөйрөдө убакытты башкаруу деген өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн сиз берип аткан маалымат кайсы бир мезгил аралыгы үчүн маанилүү, актуалдуу, көйгөйлүү болушу мүмкүн, бирок кайсы бир күндөн кийин анын мааниси жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал катка таянып кандайдыр иш аракетти жүргүзүү үчүн, ал кат мындай мыйзамдуу күчкө ээ болуш үчүн сөзсүз түрдө каттын жазылган, расмий иш кагазынын жазылган күнү сөзсүз болушу керек. Көп учурда ушундай расмий мамилелердеги иштик чөйрөдө бир талаш тартыштар болгондо, тиги же бул тарап таянып жаткан кагаз, расмий документ, ошол жерде жазылган күнү көрсөтүлбөгөн үчүн эле ал кагаз эч кандай юридикалык, эч кандай мыйзамдуу күчкө ээ болбой калган учурлар бар. Ошондуктан негизи жазылган күндү ким жазгандыгын, кимдин колу коюлганы сыяктуу эле ошо жазылган күн сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Бул олуттуу маалымат болуп эсептелинет. Кыргыз тилинде негизи салттуу түрдө
европалык үлгүнү колдонуп жүрөбүз. Биринчи күнүн, айын, анан жылын көрсөтүп жүрөбүз. Мисалы, бүгүнкү күндү айтсак, мисалы 25 чекит, 01 чекит, анан 18 жуус 2018 деп койсо, бул кагаздын жазылган күнү деп аташ үчүн жетиштүү болуп эсептелинет. Бирок эгерде күндүн, жазылган күндү жөн гана көрсөтүп коесун, аны мындай сүйлөм катары айтышыбыз керек болсо, анда кыргыз тилинде күндү көрсөтүүнүн эрежеси кичине башкараак. Анда биз жылды аягында көрсөтпөйбүз, биз аны башында атайбыз. Мисалы 2018 жылдын 25 январы деп жазабыз. Муну дагы кагаздарды үлгүлөрүнө келгенде дагы бир жолу көрөбүз. Азыркы кезде дагы айта турган нерсе, негизи америкалык жана европалык деген чектөө болбогондуктан, америкалык стилде мисалы биринчи кат жазылган ай көрсөтүлөт, андан кийин гана күнү, анан жылы көрсөтүлөт да негизи. Ошондуктан кат жазган күндү дагы толук көрсөтүү эл аралык талапка дагы кирип бара жатат. Мисалы 25 точка чекит 01 деп жазбастан 25 декабрь үтүр, анан 2018 жыл деп толук жазса да болот да. Себеби америкалык, европалык деген стилдеги күндөрдү көрсөтүү кээде мындай чаташтырып коюшу мүмкүн адамды. Бул айрыкча жанагы эл аралык уюмдарда, бейөкмөт уюмдарда, ар түрдүү эл аралык программалар менен иштеп жаткан долбоорлорго тиешелүү да. Ошолор ичара бири-бирине кат жазганда, эгерде америкалык долбоор, америкалык уюмга тиешелүү кагаз болсо, өзүнүн стилинде, европалык, россиялык же Кыргызстандагы стил болсо, өзүнүн стилинде жазылып, чаташып калышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, негизи айды толук атап, мисалы 2 декабрь, анан үтүр коюп жылын көрсөтсө болот да. Негизи катта дагы бир талап, негизи сиз жазган кат багышталган адам же болбосо мекеме, уюм болобу, анын аталышы, адамдын аты жөнү толук жазылышы керек. Толук көрсөтүлүшү керек. Бул деген негизи ошол каттарды жазуудагы талап болуп эсептелинет. Бул дагы эки ойду пайда жаратпашы керек. Айрыкча уюм, мекемелердин аталышы кыскартылган болсо, аббревиатура түрүндө болсо, ал аббревиатурада тамгалар гана көрсөтүлөт да, кыскартылган болуп. Аны ар кандай чечмелеп койсо мүмкүн да. Себеби деген окшош тамга менен башталган сөздөр көп да. Мектеп, мекеме мисалы, туурабы? Ошондуктан ал кыскартканы келгенде түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Мисалы КМШ деген кыскартылган сөз, мисалы, ал элдин баарына тең түшүнүктүү. Мисалычы, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, туурабы? Ал эми өтө кеңири тарабаган кыскартылган сөз болсо, анда ал чаташтырышы мүмкүн. Ошондуктан аталыштар толук жазылышы керек. Адамдарга келгенде дагы анын элеген кызматы, аты жөнү дагы толук болушу керек.